ибадатка карз алуу. Мисалы, хажыга барганда карз алып, хажыга барса болобу деп суралат. Умрага барганда карз алып барып келсе болобу деп суралат. Даватка чыкканда карз алып чыгып келсе болобу деп суралат. Ушул маселелер да көп суралат. Ибадатка карз алуунун дагы фукахалар маселелерин хал кылып чечип койгон. Эгер ибадат важиба болсо, важип болгон болсо, ал сага милдеттүү важип болуп калган болсо, кийин төлөгөнгө дагы сенин толук мүмкүнчүлүгүң болсо, мына ушул учурда гана карз алса болот. Мисалы, бир адамга хаж важип болгон. Бул важип, фарз. Хажга барбай жүрөт. Анан не болду? Хажга баргысы келди, бирок жанында тыйыны жок. Бирок бирөөдөн карз алып барып келсе болот, келгенден кийин төлөгөнгө 100% мүмкүнчүлүгү бар. Бизнесинен, башкасынан сатып чыгарып берет. Эми ушул адамга анда хажыга карз алып барса болот. Бул ибадат важиба. Важип болгон үчүн аны карз алып барса болот, ордунда төлөгөн мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда ибадат важиба, бирок барып келгенден кийин төлөй албай калаткан болсо, төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпей калаткан болсо, ага хаж важип болбойт. Карз алганда аны кайтарып бергенге толук мүмкүнчүлүк болуш керек, балдар. Ибадат гайры важиба. Мисалы, умра важип эмес, дават важип эмес. Буларга акча карз алган, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жайыз, бирок жакшы эмес. Аларды карз албай кылыш керек. Мүмкүнчүлүк болбостон туруп барышлык такырына жайыз. Болбойт. Шартың жок, умрага кетип атасың. Шартың жок, даватка барам деп атасың, дагы башка ибадат кылам деп атасың. Карзы төлөй турган мүмкүнчүлүк да жок сенде. Болбойт. Шариятта ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха деген эреже бар. Ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша шарият өкүм берет. Ошон үчүн ал адамга антип кыйналып жатып умрага, же хажыга, же даватка, же башка ибадатка карз алганга болбойт. Бир эле сүрөтү ал важип болгон, барып келгенден кийин төлөгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар болсо, ошого карз алса жайыз. Кийинки сүрөттөрдө эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, анда барса жайыз, бирок антип карз алган жакшы нерсе эмес.